Assalamu alaikum. Бүгін сіздерге екі маалыматты жеткізейін деп шығып отырам. Біріншісі психологиялық көйгөйлөргө байланыштуу, экинчиси болсо өнөкөт холецистит же өтүңүз ооруса эмне кыласыз деген суроого жооп алмакчысыз. Биринчиден баштай берели. Бүгүнкү күндө өтө көп адамдар стрессте жашап жүрүшөт. Ал тургай депрессиядан чыга албай калгандар дагы керегинче табылат. Мындан сырткары тревога, паника деген нерселер бар. Жана бул ооруларга кабылган адамдар эч кимден жардам ала албай, өзү менен өзү убараланып жүргөн учуру. Тилекке каршы дарыгер деле дайыма сизге жардам берүүгө жөндөмдүү боло албайт. Анткени дайыма эле сиздерге айтып жүрөм, медицина деле адамды бардык ушул жан кыйнаган бардык азаптардан куткара албайт. Албетте эми көпчүлүк учурда медицинага кайрылууга туура келет. Ансыз бизде арга жок. Бирок ошондой болсо дагы медицина деле алсыз мунун баарыбыз туура түшүнүшүбүз керек. Бирок ден соолук боюнча бизде чечим керек болсо, биринчи кезекте ошол жака кайрылалы жана андан ашып башка нерседен издебегенибиз эле жакшы. Демек, эгерде сиз дайыма тынчсызданып, денеңиздин кайсы бир жери ооруп, анан дагы башка жери ооруп, бирок анализдер жакшы чыгып, ушинтип кыйналып жүргөн болсоңуз, врач жазып берген ушу психотроптуу дарылар деле жардам бербей атса, анда бир сунуш бар. Ошону дагы жасап көрүңүз. Кудай буйрса, сизде жакшы өзгөрүү болуп койбойт. Ага чейин эскертип кое турган нерсе, биз бардык учурда кандайдыр бир каалаган нерсебизге жеткибиз келсе, ошо катары айыккыбыз келсе, эң абалы жаратканга кайрылышыбыз керек, андан тиленишибиз керек. Андан кийин гана аткарышыбыз мүмкүн болгон ар бир нерсени жасап көрсөк болот. Демек, ошол аткарып көрсө боло турган сунуштардын бири бул эрте ойгонуу. Бул бир караганда өтө, орусча айтканда, банальный нерсе болушу мүмкүн, бирок бул чындыгында өзүнүн оң жыйынтыгын өтө көп адамдардын тажрыйбасында көрүлгөн. Мен муну ушул маалыматты эртең менен макаладан окудум жана дароо эле сиздерге айтканга шашылдым. Чындыгында эрте ойгонуу аркылуу ушул паникадан дагы, тревогадан дагы, депрессиядан дагы кутулуп кетсек болот. Андан сырткары, ким стрессте жүргөн болсо, ал шашпай ойгонгондордун катарында болсо керек. Эрте ойгонгон адам көп нерсеге жетишет. Ошонун негизинде убактысы берекелүү болуп, анча стресс дагы боло бербейт. Кошуналарыңыздан, досторуңуздан 1 саат эрте ойгонсоңуз, чындыгында аларга салыштырмалуу 1 саат көп жашагандай болуп каласыз. Ушуну мен сиздерге бүгүн жеткиргим келди. Күнүңүздөр, убактыңыздар, жашооңуздар берекелүү болсун десеңиздер, эрте ойгонуңуздар. Анан эрте жатыңыздар деп мен айтпайын, чындыгында кыйын эрте жатуу. Бирок мүмкүнчүлүк болсо, өтө зарыл иштериңиздер болбосо, эрте жаткан деле жакшы. Ошондо эрте ойгонууга сиздерде мүмкүнчүлүк пайда болот. Эми экинчи сиздерге айткым келген маалымат бул өнөкөт холецистит оорусу. Өтүм толду деп коет, жана өтүм коюланып кетти деп айтышат. Бул бардыгы бир эле көйгөй. Ушул биздин өт капчыгыбыз сезгенип калган болот. Жана ошол учурда биз эмне кылабыз деген суроого жооп берип көрөйүн. Эми мисалы УЗИден ушул диагноз коюлган болсо, бул эч нерсе эмес. Сизди оорутпай аткандан кийин кандайдыр бир аракетке барыштын кереги жок. Бирок эгерде ооруп жаткан болсоңуз, анда мен алдыда айта турган бир канча таблеткаларды ичип койсоңуз, сизде жакшы жыйынтык болот. Демек, сиздин өтүңүз ооруп жатат, анын симптому белгилүү эле. Оң жак ушул кабыргаңыздын түбү кээ бир учурларда шашпайраак, кээ бир учурларда катуу эле ооруйт. Чыдай ала турганчалык, бирок албетте чыдай ала турганчалык катуу эле ооруйт. Жана бул улам кайталанып турат. Балким 3 күн, балким 1 жума, балким андан да көбүрөөккө созулушу мүмкүн. Ошол учурларда биз эмне кылабыз? Мен сизге бир 4 таблетканы сунуштап өтөйүн. Ошолорду мен айтканчалык ичип коюңуз. Андан узак ичиш керек эмес. Албетте, эми биринчи кезекте врачка барган жакшы. Мен бул сунушту ушул дарыгерге азырча барганга убактысы, мүмкүнчүлүгү,
такыр болбой аткандарга айтып жатам. Балким чет өлкөдө жүргөндөргө деп койсок дагы болот. Сизге 4 таблетка сунушталат. Биринчиси Урсосан. Урсосан деген таблетканы ичесиздер. Бул таблетка өтө жакшы кылып чыгарып берет. Бул капсула 500 мг дозада ичесиз, бир күндө бир эле жолу. Негизи ар кандай дозалар бар. 250 бар, 500 бар. Мүмкүнчүлүк болсо 500 дозаны эле алыш керек. Болбосо 250-тен экөөнү алсаңыздар дагы боло берет. Бир күндө бир эле жолу, балким эртең менен же кечинде тамактан кийин ичип аласыздар. 3 ай ичесиздер, үзгүлтүксүз. Сиздерде буюрса жакшы жыйынтык болот. Өтүңүздөр, бооруңуздар жакшы иштеп калат. Экинчи таблетка болсо, бул Дюспаталин деген таблетка. Дюспаталин ушул өттүн коюланышына бул өтө жакшы жардам бере турган таблетка. Муну бирден 2 маал ичесиздер. Бирден 2 маал саар кеч тамактан кийин 14 күн ичилет. 15-күн ичпейсиздер. Үчүнчү таблетка, эми антибиотиктерден да бирди кошуп коюш керек. Мисалы метронидазол 500 мг бирден 2 маал 5 күн ичип койсоңуздар жетиштүү болот. Эртең кечинде тамактан кийин. Акыркы таблетка бул дайыма эле сиздерге сунуштап жүргөн ибупрофен таблеткасы. Ооруну калтырат, сезгенүүнү кетирет, анча-мынча дене дагы көтөрүлүш санын дагы түшүрүп берет. Муну болсо 200 мг доза болот, бирден 2 маал 5 күнгө ичип турсаңыздар жетиштүү болот. Албетте муну аткарбаңыздар. Сиздерде убакыт болсо, врачка барууга мүмкүнчүлүк болуп жатса, анткени оң жактагы оорулар бир гана өттүн оорусу эмес, башка эле нерседен деле оорушуңуз ыктымал. Ошол себептүү кимде таптакыр мүмкүнчүлүк болбой жатса, ошолор барышы, ушуларды ичип койсо болот. Анын үстүнө бул таблеткалар өтө эле зыяндуу болуп калбайт. Өтө көп убакытка жазган жокмун. Кээ бир адамдар ушундай учурда өтө катуу сындап коет да. Сен эмнеге ушул эфирден чыгып алып антибиотиктерди айтасың дегендей, ооруну калтырчу нерселерди айтасың дегендей. Бирок эми кээ бир учурларда айтып коюунун зыяны болбойт. Муну ушул таблеткаларды бардык эле адамдар иче бербейт. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Кимдин өтү ооруп чыдатпай атса, кыйналып жүрсө, ошолор ичиш керек. Ошол сиздерге жеткиргим келген экинчи маалымат ушул болду. Каттала электер баракчага, ушул каналга сөзсүз түрдө катталып коюшту унутпаңыздар. Сиздер үчүн пайдалуу маалыматтар байма-бай чыгып турат. Комментарийлерге суроолоруңуздар болсо жазып кое берсеңиздер болот. Сиз жазган суроо боюнча кезектеги видео материалды даярдап коюшум мүмкүн.